Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Силер менен кайрадан физика сабагы. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы термоядролук реакция. Ал эми сабагыбыздын максаты биринчи термоядролук реакция жөнүндө түшүнүк алышат. Экинчи водороддук бомбанын жасалуу жолун түшүнүшөт. Үчүнчү адам баласынын келечеги үчүн башкарылуучу термоядролук реакциянын маанисин билишет. Эми балдар, бүгүнкү сабакта кездешүүчү жаңы түшүнүктөр бар. Алар термоядролук синтез, критикалык масса жана элементардык бөлүкчөлөр. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Биз балдар Менделеевдин мезгилдик системасынан гелий атомунун ядросунда 2 протон жана 2 нейтрон камтылгандыгын билебиз. Гелий атому жогоруда сөз болгон суутектин изотопторунун өз ара биригишинен да пайда болушу мүмкүн. Мисалы, тритий менен дейтерий атомдордун биригиши менен гелий атому пайда болот. Мындай биригүү реакциясы термоядролук синтез реакциясы деп аталат. Гелий атомунун ядросунун тынч абалдагы массасы изотоптордун ядролорунун массаларынын суммасынан кичине. Демек, синтез реакциясын ишке ашыруу менен пайда болгон дефект массанын эсебинен энергиянын бөлүнүп чыгышын камсыз кылууга болот экен. Бирок ал реакция өтө жогорку температурада гана жүрөт. Ал температура 10 миллион градуска жетет. Ушул себептен бириктирүү реакциясы термоядролук синтез реакциясы деп аталат экен. Суутек изотопторунун биригиши салыштырмалуу жеңил болот. Себеби алардын электрдик заряддары мүмкүн эң кичине заряддар. Ошону менен бирге жогорку температурада алар өтө чоң ылдамдыктар менен кыймылдап, түртүшүү күчтөрүн жеңүү менен бири-бирине бириктирүүнү кыйла жеңилдетет экен. Ушул себептен азыркы кезде термоядролук синтез реакциясы суутек сыяктуу жеңил элементтердин атомдору менен гана жүргүзүлүшү мүмкүн. Термоядролук реакция учурунда ядролук реакцияга салыштырмалуу энергия 10 эсе көп бөлүнүп чыгат. Тилекке каршы азырынча термоядролук синтез реакциясынын бөлүнүп чыккан энергияны жөнгө салып башкаруу мүмкүнчүлүгү табыла элек. Ал энергия водороддук бомбаларда гана бөлүнүп чыгуу менен адам баласы үчүн пайдалуу кызмат кыла элек. Эми балдар, водороддук бомбанын схемалык көрүнүшү менен таанышып алсак. Силер сүрөттөн көрүп тургандай, термоядролук реакция ишке ашырылышы үчүн водороддук бомбаларда анын тутандыргычы катары атом бомбалары пайдаланылат. Бул схемада биригүүдө критикалык массадан ашып кеткендей болгон урандын 2 бөлүгү бири-биринен ажыратылып, кандайдыр бир аралыкта кармалып турат. Эми балдар, бул жерден критикалык масса дегенибиз урандын реакцияга кириши үчүн керек болуучу эң кичинекей массасын критикалык масса дейбиз. Күйүүчү дарынын жардамы менен чоң басым пайда болот дагы урандын кесектери бири-бирине биригет. Жалпы масса критикалык массага жетип, жарылуу пайда болот. Мына ушул жерден температура миллиондогон градуска көтөрүлөт экен. Ушул учурда урандын ичинде камалган суутектин изотоптору биригүү менен синтез реакциясы жүрүп, водороддук бомба натыйжада жарылат. Күн жана күнгө окшогон өзүнөн жарык чыгаруучу көп жылдыздар ааламга чачкан нурлануу энергиясын ушул термоядролук реакциянын жүрүшүнүн эсебинен камсыз кылат. Күн ар бир секундта балдар өзүнүн 4,3 миллион тонна массасын дефект масса катарында нурлануу аркылуу бүткүл ааламга чачып жоготуп турат экен. Мына ушундай эсептөөлөр күн дагы ушинтип нурланып дагы 5 миллиард жыл чамасында жашай ала тургандыгын аныктады. Азыркы кездеги илим изилдөө ишинин эң маанилүү багыттарынын бири бул башкарылуучу термоядролук реакцияны иш жүзүнө ашыруу болуп эсептелет. Ал үчүн дүйнөлүк окумуштуулардын бириккен тобу эмгек кылууда. Атом энергиясын жөнгө салып, электр энергиясын өндүрүү жолун адам баласы жетишээрлик көздөштүрдү. Термоядролук реакцияны ушундайча пайдалануу азырынча мүмкүн болбой жатат. Анын бирден бир себеби жогорку температураны алуу менен ушул температурада синтезге кирүүчү изотопторду чоң басымда кысып кармап туруу кыйынчылыгына байланыштуу экен.
башкарылуучу термоядролук реакция ишке ашса, эгер 1 литр суудагы 0,3 грамм дейтерийдин эсебинен 350 литр бензин күйгөндө алынган жылуулукту ала алат экенбиз. Эми балдар ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктасак, төмөндөгүдөй суроолорго жооп берип көрөлү. Термоядролук реакция деген эмне? Критикалык масса деген эмне? Жана водороддук бомбанын схемасын чийүү. Анда эмесе, кийинки сабактан жолукканча саламатта калгыла.